Баткен облусунун борбору Баткен шаарынын чок ортосундагы Эркиндик айкелинин айланасына мурда кооз гүлдөр тигилип, шаардын көркүн ачып турчу. Акыркы жылдары бул жерге суу коюлбай, гүлдөр куурап калган. Анткени бул жерди караган адам жок. Шаардын көркүн ачкан жерлердин кароосуз калып, кейиштүү абалга келип калганына жергиликтүү эл жөн карап тура албастан демилге көтөрүшүп, өз каражаттарына Баткендин символу болгон өрүктүн инсталляциясын тургузуп, айланасын көрктөндүрүп, шаардын көркүн ачышты. Күн болуп аткан иш чараны сырттан эч кандай демөөрчүлөр жок. Жалаң классташтар, жалаң карапайым өзүнүн турмушун улантып аткан биздин досторубуз, классташтардын атынан Баткен шаарга бир эстелик болуп калсын деген максатта, андан тышкары өзүбүздөн кийинки өспүрүмдөргө дагы бир үлгү болот экен деген максатта бүгүнкү күндө тургузуп, мына тапшыруу аземилге катышып турабыз. Шаар тургундары демилге көтөргөндөргө ыраазычылыгын билдиришип, Баткендин көркүн ачкан көрүнүшкө жакшы баа беришти. Эми шаардык бийлик да эртедир кечтир аракет кылып, башкалардан үлгү алып иш кылаар деген үмүттө экенин айтышат. Эми жергиликтүү бийликтегилер өзү жооп берер, бирок бир канча долбоорлорго мен билгенден арыз долбооруна булар долбоорду өткөрүп койгон. Ошо долбоордун баякы поэтапна өткөндүгүнө байланыштуу, этап өткөнүнө байланыштуу элдин кызыгуусун пайда кылып атат. Ошол эле көрктөндүрүү, жакшыландырууубуз. Ал арада облус борборунун көркүн ачуу максатында жыл башында шаардын ортосунда жайгашкан Кызыл Дөң тоосуна бийиктиктеги эс алуучу жайы мэрия жана жеке тараптын каржылоосу аркылуу курула турган болгон. Бирок демилге ушул күнгө чейин ишке аша элек. Панораманын проектин жасалып атат. Ал ГЧП тарабынан болот. Кудай буюрса проекттин бүтүшү менен баштайт. Ал проектин күтүп отурат. Проекттин апрелде бар нерсе проект менен болот экен. Проекттин негизинде болот да. Проекттин колуна проектти беребиз, ошо негизинен жасайт. Ал боло турган ишпи? Болот. Ким деген ишкер катары? Ал өзүнүн эле ишкерлери, Баткен шаарынын ишкерлери. Белгилеп өтсөк, Баткен шаарына жыл сайын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн шаардын бюджетинен каражат бөлүнөт. Бирок аткарылган иштин майнабы чыкпай, шаардын көркү өчүп, элдин кыжырдануусун пайда кылууда. Мындан улам шаардын айрым тургундары демилгени өз колдоруна алып, Баткенди шаарга айлантууда. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.